Бирөө айтат, күлкү бул жүрөктү карайтат дейт го. Сиз сабак өткөндө суроолорго күлкүлүү кылып айтпоону каалар элек. Мечитул Аллахтын үйү го, ал жерде кандай тартипте болууну өзүңүз жакшы билсеңиз керек. Тартип тууралуу айтып коюңузчу, бизден келсе кечириңиз дейт. Биз каткырып күлгөн жерибиз жок, бирок жөн эле күлүп атабыз. Каткырып күлгөн болбойт, туура эмес. Көбүнчө жылмаюу. Анан экинчиден бизде көп нерсебиз ал ордуна келе элек, туугандарым. Ошон үчүн кээ бир нерсеге унчукпай кое турганга, кээ бир нерсеге. Эгерде колдон келсе, мисал үчүн көп нерсе өзгөрүш керек эле. Бирок кээде биз аткарылышы мустагап болгон нерсеге байланып отуруп, мен билем. Отуруп сүйлөй бериш, ал мага деле оңой. Бирок ушер дегенден бар жокпу. Зериктирмени топ сүйлөгөндөй кылып сүйлөп аткан болсоң, залдын жарымы кетип калган болсо, аны кимге кереги бар эле? Туура. Дистерге менин сүрөтүм чыгып атат, аны да карабайт. Бирок адамдар окуп үлгүрбөйт, сүрөтүн көрүп анан келип алып кетет, анан барып көрөт. Янычта кол менен тартылган эмес. Туура, кээ бир нерсе бар. Мисалы үчүн мен колуман келсе, кээ бирин аткарып турбайт элем, такыр эле. Бирок биз кантип атабыз? Биз кайсыл доодо жашап атабыз? Биз каяктан чыктык кече дегенди түшүнүш керек да. Мен колуман келсе, ар биринин үйүнө барып сабак айткым келет эле. Мен колуман келсе подход кылам, менин сөзүм уккула кетпегиле деп. Колуман келсе күнүгө тыйын алып келип ар бирине берип чыгат элем, дагы экинчи сабакка кел деп. Эчтеке укпасаң дагы бир маселени кичине күлкүлүү кылып айтып, тамашалап айтып койсом, ошол жүрөгүңө калса, дагы угам деп келип башка бир пайда алып калабы деп айткым келет эле. Мен зериктиргим келбейт эле. Телевизор дагы мына ошондой. Ошон үчүн жөнөкөй суроосуна дагы жооп берем. Кээде ошол суроо эсимде калып калсын деп, ошого кичине күлкү тартуулагым келет, зеригип, башка жака киного буруп кетпесин дейт элем да. Экономика бурганда, наракка кетип калганын каалабыз. Бир жыл барган жокмун. Ар бири бирден барып чыкты. Болбой калды. Ошон үчүн мага көп айтат, мындай деп тууганым. Жок, менин колуман келсе, мен дагы билем. Бирок сен билбегенин дагы билем. Ошон үчүн ошого сабыр кыл. Эгер жакпай аткан болсо, ага да каршы эмеспиз. Бирок маселе бар, сенден башка адамдар бар биякта. Мына Норуз боюнча айттык, айта турган айтабыз, акыйкат айтабыз. Ыймандан чыгып кете турган болсо, кыргызчында тура турган болсо, мизде тура турган болсо айтабыз, тилди кесип алсын айтабыз. Айтып атабыз. А серьезный болгондор айткан жери жок. Эч күлбөй тургандар сүйлөгөн жери жок. А бул макруh ишкен болуптур. Не харамды айтпайсың? Сен теппегендер унчуккан жок. Адамдар бар жакта ширкке батып атат. Сүмөлөк же ушинтип, Норуз деп майрамдап, отпурактарды майрамдап атышат. Айтмак турсун, айткандарды колдоп койгонго жараган жок. Мына айтып атат Чубак ажы вахабист, ошон үчүн ушундай, бул вахабисттерде болбойт дейт. Норуз майрамы харам экендигин только ханафилер айтышкан. Себеби ханафилер жашаган жерде перисттер жашап, ошол жерлерде гана Норуз майрамы бар. Кана ошо серьезныйларыбыз мисал үчүн. Урматтуу бир ошого ар бир нерсени таразалап кармаган жакшы болот. Мен аялдарга так сабак бергим келбейт эле. Бирок аялдардын баары вахаби болуп кетти го. Мен ошол жака барып аялдарга сабак берген мага жакшы жыргал деп ойлойсуңарбы? Бирок биз бербесек башкалар берип атат. Жылдап берип атат. Аялдар балдарга тарбия берип атат. Сен пердеде отурасың, перданын ичинде аялдардын баары өлүп бүттү аякта. Ким сабак бериш керек бирөө? Акыдасын оңдош керекпи? Же базар күнү эртемен 10:30 барып, ошол жерде 5 жарга сүйлөгөн кимге эле жакшы келет? Ити перде менен. Уктасаң болбойбу мындай? Туура. Аялдарга керек болсо, ая шейх болсо, үнүнө болсо, үнүңү да укпас, балки үнүң да кооз болуп, үнүңө шахваттанып кетет. Бирок сүйлөсө, башка бирөө сүйлөп атат. Бузушту, дешти. Аялдар көчөгө чыгып кетти. Сен даватсың, келсең фазайламаны деп турат. Сен даватчы болгон үчүн аялың сенден ажырашты. Билесиңби шуну? Шундай эле өз көзүм менен көрдүм мен. Ошон эркектер тастай отуруп алып, айтып атат, астына отургузуп алат.
Biz o perdemen aytıp atабыз. Oşoň üçin keypir nerseler var. Tuğra bile makruh. Biroq haram tekte bolup atat. Şeriatımızda makruh menen haram tuş gelse, haramda atkarbaş üçün makruh atkarganga bizge kede tuğra gelet. Oşonu düşündürgüm geldi tuğanım. Aha.